1680 сом. Бул акчага эмне кылса болот? Эки адам кафеге барып, жакшы тамактанат, кино көрүп, же паркта эс алып келсе болот. Ошол эле суммага автоунааңызды 1 жылга камсыздандырып, тыныч жүрүүгө да шарт түзсөңүз болот. Анткени автоунаа үчүн милдеттүү камсыздандыруу ОСАГО жылына болгону 1680 сомдон башталат. Бул майда чыгым эмес, чоң көйгөйдөн куткара турчу чечим. Мен Автандил Бактыбеков. Бүгүн сизге ОСАГО тууралуу кенен айтып берем. ОСАГО бул ири чыгымдан коргоочу полис. Башкача айтканда, эгерде сиз жол кырсыгына кабылсаңыз, чыгымды камсыздандыруу компаниясы жабат, кырсык айттырбай келет. Ошол учурда ОСАГО сизге таяныч болот. Эгер жолдо башка унаа менен сүзүшүп калсаңыз, урушпай эле койсоңуз болот. Телефон чалып, тааныш издеп, убара болуунун да кереги жок. Камсыздандыруу компаниясы өзү келип, чыгымды төлөп берет. Маанилүү маалымат: 1-июлдан тартып айдоочулардан ОСАГО полиси талап кылына баштайт. Камсыздандыруу болбосо болжолдуу 3000 сом айып пул салынышы мүмкүн. Ал эми камсыздандыруунун 1 жылдык баасы 1680 сомдон башталат. Сумма унаанын жылы, кыймылдаткычынын көлөмүнө жараша өзгөрөт. Жеңил унаалар үчүн орточо баа 2500 сомдон тегерегинде. Эми кантип камсыздандырабыз деген суроого жооп берели. Өлкөдө камсыздандыруу компаниялары өтө көп. Алардын ичинен ишенимдүүсү мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы. Анын уставдык капиталы 1,5 миллиард сомго жакын. Бүгүнкү күндө бул компаниянын бүткүл аймактардагы филиалдары иштеп жатат. Сизге жакын жерге кайрылып, же мобилдик тиркемелер аркылуу онлайн полис ала аласыз. М-банк, Мегапей, О-деньги жана страхование KG сайты аркылуу каттоо оңой. Эми жалпыбыз жакшы колдонгон М-банк тиркемеси аркылуу кантип полис алса болоорун көрсөтүп берейин. Алгач тиркемени ачып, кызматтар бөлүмүнө өтүп, ОСАГО дегенди тандайбыз. Дароо эле унаалар тууралуу маалымат чыгат. Кайсы унааны камсыздандыруу керектигин тандайбыз. Баардык маалыматтар чыгып калды. Машинанын жылы, кыймылдаткычынын көлөмү көрүнүп турат. Суммасы дагы дароо эсептелип чыгат. Унааңызды камсыздандыруу үчүн тыгында туруунун деле кереги жок. Болгону жоопкерчилик жетиштүү. Чет мамлекеттерде унааны камсыздандыруу кадимкидей жашоо маданиятына айланган. Жарандар убактысын үнөмдөйт, көйгөйдөн арылат. Айрым өлкөлөрдө камсыздандырылбаган унаага номер берилбейт. Ал мыйзамсыз деп эсептелет. Бизде болсо камсыздандырууну мыйзам талап кылууда. Демек унааңызды бүгүн эле камсыздап коюңуз. ОСАГО бул жөн гана кагаз эмес, бул коомдук жоопкерчилик жана ири чыгымдан сактап кала турган ишенимдүү калкан.